Падыша менен сылуу селки. Илгери өткөн заманда бир падыша болуптур. Бул падыша материалдык жактан да, руханий жактан да жогорку деңгээлге жеткен экен. Күндөрдүн биринде ал сарайдагы жакын кишилери менен аң улоого чыгат. Жолда абдан сылуу бир селкиге жолугуп, ага ашык болуп калат. Капаска түшкөн тоту куш кандай чырылдап жан алекет кылса, падышанын руху дагы дене капасында дал ошондой тыбырчылайт. Натыйжада ал жан дүйнөсү менен берилип отуруп, сулуу селкине сатып алып сарайга алып келет. Бирок көп өтпөй сулуу селки ооруга чалдыгып, күн өткөн сайын абалы начарлай берет. Падыша туш тарапка чабарман жиберип, мен деген дарыгерлерди топтойт. Бирок алардын бирөөсү дагы селкинин дартына даба таба алышпайт. Анын абалына кайгырган падыша башын мыкчып ары бери чуркайт. Канча изденип, канча жан алекетке түшсө да, колунан эч нерсе келбейт. Кайгыдан тынбай ыйлай берип, көздөрү бозорот. Акырында аргасы түгөнгөндө, жылаң аяк бойдон мечитке чуркап келип, алакан жайып Аллага жалбарат. Маңдайы менен жер сүзүп, жай намазга көз жашын төгөт. Сүйгөнүнүн айгышы үчүн тынымсыз жалбара берип, акыры эстен танат. Бир саам жаткан соң, кайра эсине келип, кайрадан жаратканга жалбарат. Ошентип олтуруп бир кезде уктап кетет. Түшүндө бейтаныш бирөөнү көрөт. Ал: "Эй падыша, сага сүйүнүчтүү кабарым бар. Тилегиң кабыл болду. Эртең сага сыртынан карыптай көрүнгөн бир киши келет. Аны бизден келди деп бил. Анткени аны биз жөнөтөбүз. Ал адам абдан ардактуу, дарыгер болгондуктан сенин сулууңду айыктырат" дейт. Эртеси таң атып тоо башынан күн кылайган кезде падыша терезеге чуркап барат. Түшүндө айтылган кишинин жолун карап күтө баштайт. Бир маалда күткөн кишиси алыстан көзүнө чалдыгары менен чуркап барып, сарайдын калгасын ачтырып, кучагын жайып тосуп алат. Сарайына киргизип, Алла жөнөткөн дарыгердин колун өөп, урматын билдирет. Баарлашып, тамактанып эс алышат. Андан кийин падыша бейтаныш дарыгерге бейтаптын дартын айтып берет. Буга чейинки дарыгерлердин эч биринин аракети натыйжа бербегенин, тескерисинче сүйгөнүнүн ден соолугу барган сайын начарлап баратканын айтып, бейтаптын жанына алып барат. Дарыгер бейтаптын ашыктык дартына кабылганын байкайт, бирок ал боюнча падышага үн катпайт. Бейтаптын тамырын кармап, дарттын белгилерин сурайт. Бир маалда ал падышаны карап: "Падышам, баарын кетир. Бул жерде эч ким калбасын. Бейтап менен жалгыз калып, жайбаракат алектенейин. Анын дартын аныктап, ошого жараша чара колдоноюн" дейт. Падышанын буйругу менен бөлмөдөн баары чыгарылып, бейтап менен дарыгерден башка эч ким калбайт. Дарыгер бейтаптын жанына келип, мукам үн менен: "Сенин туулуп өскөн мекениң кайсыл жер?" Муну айтып жатканымдын себеби, ар бир жердин элинин дабасы ар башка болот. Ал жерде жакын туугандарыңдан ким бар, кимге жакын элең деп сурайт. Дарыгер улам сураган сайын кыздын тамырын кармап, текшерип турат. Селки дарыгердин ар бир суроосуна жооп берет. Башынан өткөн баардык нерсени айтып берет. Дарыгер кыздын тамырын кармап, бул кыз аталган ысымдардын арасынан кимдин аты аталганда толкунданып, тамырынын согуусу тездесе, демек ал үчүн ооруп, шам сыяктуу эрип жок болуп баратканы ошол деп ойлойт. Кыз оболу туулуп өскөн жерин, ал жердеги досторун атайт. Бирок тамырынын согушунда эч кандай өзгөрүү байкалбайт. Дарыгер туулуп өскөн жериңден алыстагандан кийин кайсыл жерге барган элең деп сурайт. Кыз бир шаарды айтат. Бирок жүзүнөн да, тамырынын согуусунан да эч нерсе байкалбайт. Андан кийин ирети менен барган жерлерин, ал жерлерде таанышкан кишилерин атай баштайт. Бирок дагы эле абал өзгөрбөйт. Акырында дарыгер Самарканд шаарын сурайт. Самаркандтын аты аталганда кыздын тамырынын согуусу тездеп, жүзү кызарат. Анткени ал Самаркандта бир зергерге ашык болгон эле. Андан айрылуу азабы анын өзөгүн өрттөп турган болчу. Муну байкаган дарыгер ал зергердин Самаркандтын кайсыл жеринде, кайсыл конушунда жашаарын сурайт. Селки көпүрөнүн башында, Гафтар конушунда жашайт деп жооп берет. Дарыгер аны билгенден кийин селкиге кайрылып: "Мен сенин дартыңды да, дартыңдын дабасын да түшүндүм. Бирок сен мага айткандарыңды падышага да, башкаларга да айтпа" дейт. Дарыгер бейтаптын жанынан чыгып, түз эле падышага келет. Падышага селкинин дартынан учкай сөз кылып келип, мындай дейт: "Бул дартты айыктыруу үчүн эң биринчи ошол зергерди алып келүү керек. Башка чара жок." Падыша дарыгердин сунушун кабыл алат. Убакытты кетирбей зергерди алып келүү үчүн 2 элчини жөнөтөт. Элчилер Самаркандка барып, зергерди табышат. Ага падыша берген белектерди тапшырып,
падыша аны сарайына чакырганын билдиришет. Эгер чакырууну кабыл алып келсе, падышанын эң жакын кишиси болорун, абдан чоң сыйга, жакшылыкка ээ болорун айтышат. Зергер падыша бердирген алтындарды, белектерди көрүп, таң калып сыймыктанат. Убакытты текке кетирбей жашаган шаарын, бала чакасын таштап жолго чыгат да, көп өтпөй падышанын сарайына жетип келет. Зергер сарайга келгенде, дарыгер аны падышанын алдына алып барат. Падышага көңүл бөлүп, жакшы зыяпат даярдап, казынасын ага тапшырат. Дарыгер: «Падышам, ал селкини зергерге бер. Ошондо дартынан толугу менен айыгат» дейт. Падыша ай жүздүү селкинин өз колу менен зергерге берет. 6 ай сый көрсөтөт. Мына ошентип кыз толугу менен айыгат. Андан кийин дарыгер зергерге бир дары жасайт. Аны ичкен зергер ооруп, күн өткөн сайын абалы начарлап, өңү түсө, кебетеси бузулуп, түрү суук киши болуп калат. Баштапкы сулуулугунан эч нерсе калбайт. Анын күн өткөн сайын начарлап баратканын көрүп, селкинин көңүлү калып, сүйүүсү солгундайт. Бир топ убакыт өткөндөн кийин зергер дүйнөдөн кайтат. Ал өлгөндөн кийин селкинин сүйүүсү толугу менен жоголот. Мына ошентип, сулуу селки ашыктыктын дартынан арылып, таптаза абалга келет. Бул аңгемедеги падыша пендеге берилген эң кымбат нерсе болгон рухту туюндат. Селки болсо, кишидеги эң төмөнкү, эң жаман сезим болгон напсинин символу. Дарыгер улуу жол көрсөткүчтү билдирет. Зергер дүнүйө сүйүүсүн, алтын күмүштү, материалдык кооздукту, азгырыкты туюндат. Падыша, рух, бардык жагынан жогору турганына карабай, өзүнүн макамын, намысын ойлонбой, бир селкиге, напсиге көңүлү арбалат. Мына ошентип рух акыр аягы эмне менен бүтөрүн эске албай туруп, напсинин кулу болот да, азгырыкты сүйүктүүсү катары тандайт. Негизи жаратылышынан эле напсинин көзү өтө төмөндө, азгырыктарга байланган. Анын дүнүйөлүк каалоолору, алтын күмүштү сүйгөнү, дарты зергерге болгон ашыктык менен символдоштурулган. Селкинин, напсинин материалдык нерсеге болгон күчтүү арзуусу аны падышадан, рухтан алыстатат. Напсинин азгырыгына арбалган рух анын өзүнө жар боло албаганына, дартына абдан кайгырат. Аны бир канча дарыгерге көрсөтөт. Аны айыктыра албаган дарыгерлер алдамчы айлакердин символу. Рух напсини баш ийдириш үчүн жөндөмдүү дарыгерге, тагыраак айтканда, улуу жол көрсөткүчкө муктаж. Алла Тааланын мерими менен рух чыныгы дарыгерге жеткенде гана акыйкатты түшүнөт жана ага менин чыныгы сүйгөнүм сенсиң дейт. Анткени улуу жол көрсөткүчтүн жүзүнөн Кудайдын нурун, улуу жараткандын сулуулугун көрө алат. Бирок көңүлүн бурган селкинин, напсинин быкшыган төмөнкү сезимдерден, руханий илдеттерден арылуусун каалайт. Падыша, рух, улуу жол көрсөткүчтүн кеңешине кулак төшөп, селкини, напсини, обактылуу көңүлү бурулган материалдык каалоону, азгырыкты туюнткан зергер менен баш коштурат. Напси материалдык сүйгөнүнө жетүү менен обактылуу азгырыктан тажайт. Натыйжада дүйнөлүк каалоолордун, материалдык байлыктын символу болгон зергер жок болгондон кийин напси өзү түшкөн жашоону түшүнөт. Отурумдук азгырыктан арылып тазаланат. Акырында рухка татыктуу сүйүктүү болот. Мевлана Джалалидин Руми. Бул баян Мевлана Джалалидин Руминин Месневи, тандалган икаялар жана учкул сөздөр китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.